Табиат бизди түрдүү кубулуштары мезгили менен суктандырып турат эмеспи? Турмуш тиричиликте колдонулган буюмдарды алсак, алгачалардын жасалышына көңүл бурабыз. Ата-бабаларыбыз байыртадан чоподон ар кандай буюмдарды жасашкан. Бүгүнкү күндө чоподон жасалган буюмдарга суроо талап көбөйүп, басым жасалганы кубандырбай койбойт. Ал эми бүгүн биз сиздерди Гүлназ айымдын эмгектери менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Өз ишинин мыктысы болгон Гүлназ Бекмырзаева чопого жан берип, андан кооз түркүн түрдүү буюмдарды гана жасабастан, өзүнүн карапа арт студиясын ачып, курстарды, мастер-класстарды өтүп келет. Биз келгенде каарманыбыз окуучулары менен бирге ар дайымкыдай кооз жасалгаларды жасап жаткандыгына күбө болдук. Бул студияны ачканыма 2 жыл болуп калды. Ошол 1 жыл өзүм чыгармачылык менен иштеп жүргөм. Анан уже 2-чи жылы элдер сурангандан курстарды өтүп баштадым. Бирок мурда максатым бар болчу, балдар ошол балдарга, чоң адамдарга, калоочуларга мындай курстарды өтөйүн деп жүрчүмүн да. Ушундай атайын тренингтерге барып жүрчүмүн, анан ошол ачып калдым. Анан келип атышат, азыр ошол курстарды өтөбүз, балдар үчүн, чоң адамдар үчүн. Анан эме курстар, мастер-класстарды өтөбүз да, ошо ар кандай. Бизде мындай да ар кандай, кээ бирлер 1 ай окуп кетишет. Кээ бирлер азыр 1 жыл болуп атат, уже окуп жүрүшөт, курска келип турушат. Кээ бирлер 3 ай ушундай да ар түрдүү, ар кандай келишет да. Анан өздөрүнө ошо ылайык убакытына карап келишет да, өзү эмнени каалайт, биз ошого жараша тема беребиз, анан жасашат. Өздөрүнүн идеялары бар болсо, мен мындай жасайм дейт, анан биз ошол техникалардын ар бирин көрсөтүп, кантип иштеш керек, ошолорду көрсөтүп беребиз да, ар кандай. Бул жеке эле балдарга эмес, чоң адамдарга дагы аябай чоң жардамы чоң да, балдарга, чоң адамдарга. Анткени бул ар бир адам кол менен иштегенде ошого жасап аткан жумушу өзү ошого көңүл буруп, анан кандай десем, кол менен манжалар менен иштеген үчүн баягы ар нерв клеткалары ушул жактан башталат да, баягы немелерденчи, бармактардан. Анан иштеп баштаганда адамга пайдасы аябай чоң да. Жанагы мелкая моторика деп коебу, орусча айтканда мындай эмеси жакшы да, пайдасы чоң. Баягы кол менен өзү жасап, ошол жасаган ишине сүйүнүп, анан баягы ошол жасаган жумушунун пайдасы бар да. Бирөөгө белек кылат, же болбосо өзү иштетет, ушундай да, ар бир жасаган иштери үчүн баягы суктанып, өзү жасап, ошол мен жасадым деп аябай эме жакшы эметилет да. Мастер-класстарга келишет, атайын эс алганы келишет. Анан биз ошого жараша шарт өзүбүз түзөбүз. Алар эс алып кетиш үчүн баягы биз өзүбүздүн жанагы настроениябыз жакшы болуш керек да, мындай жакшы маанайда жакшы тосуп алып, аларга ошол эмне жасаса ошону көрсөтүп берип, эмне кааласа ошону жасап, анан бул жакта эс алып, стресс, депрессия деген болот, ошолордун баарын снимать этип, эс алып кетишет жакшы маанайдачы. Анан жасаган буюмдарыны 7-8 күндө бышырып, кургатып даярдап беребиз, анан алып кетишет. Ушундай анан сүйүнүп алып кетишет да, жасаган жумуштарынчы өздөрү ошол. Андан кийин ишкер айым өзүнүн жасаган өзгөчө буюмдары менен тааныштырып, алардын тарыхына кайрылды. Бул мен жасаган жумушум колдо жасалган. Техникасы колдо атайын ар бир мондай спиралдарды колдо жасап чыгып,
ушундай көзө жасаган. Буларды биз көбүнчөсү көргөзмөлөргө даярдайбыз. Чыгармачылык иштер деп койсок болот. Ошо атайын ушундай эмелерди жасайбыз. Колдо жасалган өзүбүздүн идеябыз менен ушундай чыгармачыл. Бул да колдо жасалган буюмдар. Көргөзмөгө даярдаган. Бул жерде иштер бар. Бул жер бүт жанагы жаш балдар келет, мектеп окуучулары ошол өзүнүн класстары менен келип жасаган жумуштар. Бизде мастер-класстарга келишет. Ушундай ар кандай өздөрүнүн эмне жасагысы келсе, кружка кааласа, чыны ар кандай эмелерди өздөрүнүн идеясы менен дизайндарын ар түрдүү кооздоп жасап чыгарышат. Мындай чоң адамдардын жасаган буюмдары бар, мисалы үчүн мындай кружкалар, ар кандай. Муну уже үйүндө жасалган, биз бышырып кургатып даярдап беребиз. Муну уже үйдө колдонсо болот. Ичкенге жана үйдөчү колдонгонго. Гүл идиштерди жасалат. Булар көбүнчөсү сатыкка коюлат. Сатыкка даярдайбыз. Гүл идиштерин, кээ бир иштерди. Булар биз өзүбүздүн сатыкка коюла турган иштер. Мындай тарелкаларды даярдап алабыз. Кыргыздын оюлары менен. Муну уже үйдө колдонсо болот. Кааласа илип койсо болот да, ушундай жумуштар ар кандай. Биз эртең менен мештен чыгардык. Булар уже ошол акыркы мастер-класстардан жасаган изделиялар, ар бир келген кардарлар ушундай нерселерди жасаган. Өздөрүнүн мындай ар кандай кооз гүлдөрдөн кааласа мынтип кашык менен кружкасын жасаган иштер бар, көргөзмө. Мындай чыныйларды жасашат, ар кандай өздөрү идеясы менен. Кичинекей балдар жасаган кружкалар. Гүлназ айымдын кичинекей таланттуу окуучуларынын бири Жанета. Ал өзүнүн көргөзмөлөрүн көрсөтүп берди. Жанета, бул жака келгениңе канча болду? Күз айынан бери келем. Сага жагабы жасаган? Ооба. Эмне буюмдарды жасайсың? Алгандай алка, тарелка эмелер, кулуска эмелер деген. Жаныбал. Азыр эмне жасап атасың? Азыр тарелка, аюу эмелерден. Сага көбүнчө жаныбарлар жасаган жагабы же тарелкалардыбы? Алгандай. Ар кандай, Баары жатпа. Кана өзүңдүн жасаган буюмдарыңды көрсөтсөң? Бул адам биринчи келгенде жасагам колум менен. Бул алка. Бул светильник эме. Свет жасалды. Бул эме. Укулусун салган эме идисияк. Салатсың. Андан соң Гүлназ айымды бул тармакка кантип келгени тууралуу маектештик. Бул гончарный станок деп коет. Гончарный круг станок деп коет. Электрический. Ушунда биз балдарды да станокто үйрөтөбүз, кандай жасаштын техникаларын. Анан мында биринчи жасаганда кичине кыйыныраак болот. Анткени биринчи түшүнүп, өзү сезип жасаш керек да. Анан бул ошол биз именно колдонгон ушу чополор өзүбүздүн Кыргызстандагы эме чополор да, таза чополор. Эч кандай кошулмасы жок. Биз болгон эле через сито өткөзүп алабыз чополорду. Таштарын тазалап, анан кийин колдонгонго ылайыктуу кылыпчы ийилеп даярдап алабыз. Анан уже жасаганга ушинтип станокто, колдо ар кандай техникаларда жасайбыз. Мында биринчи жасаганда өз биринчи центрин таап алыш керек. Отурганда ыңгайлуу отуруп, анан кийин акырын ошол дени кыймылдабаш керек. Акырынан үстүнөн каттуу басып центрин таап алабыз. Центри жок болгондо бул өзү мындай кыймылдап эме болуп турат да. Центри табылганда уже мындай борбору табылганда мындай тегиз жасаганга ыңгайлуу болот. Борборун таап алгандан кийин ушул станокто жасап атканы менен ар кандай ошол өзүнүн эмеси менен жасайбыз. Денени кыймылдатпай, ошо колду эле иштетебиз. Колду иштетип атканда ошол центри жоголуп кетпеш үчүн дайым бул жерде колуң болуш керек да. Ушундай опора деп коет. Качан жашыңыздан бери кызыгып
келе жатасыз? Кантип келип калдыңыз эле бул тармакка? Мен өзү кичинемден сүрөт тартып кызыгып баштагам. Үйдө отуруп, колум бош болгондо эле сүрөт тартып бир комнатага кирип алып эле өзүмчө тартып берчүмүн. Конкурстарга катышчу, атам жардам берчи, ушул эме кылып, мындай конкурстарга жөнөтүш үчүн конверттерди жасап, атам өзү мага жардам берип, анан ошо сүрөттөрдү тарткандарды конкурска ылайыктап, ошол темасына ылайыктап жөнөтүп, ошо журналдарга чык ошол конкурстарга Москвага жөнөтчүм. Анда кичинемде 7-классымда да. Анан бул жактан ошол мектеп ата-энем ушул жакта сүрөтчү мектептин директору менен таанышып калып, ушул жакка келип анан окуп калдым да. Анткени ал ошо региондордон кызыккан сүрөтчү балдарды тандашып алып келип ушул мектепке окутуп баштаганда мен аны билбей калыптырмын да. Анан бул жактан атам таанышып калып, анан экзамен тапшыргам. Кеч болсо да мейли экзамен тапшырсын, кызыңыз аябай кызыкса, сүрөт жакшы тартса дептир. Анан ошентип окуп калгам. Экзамен тапшырып, кеч болсо деле тапшырып окуп, ошол мектеп-интернат, сүрөт мектеп-интернат болчу. Ал жерде жатак мектеп болчу. Ошол жерде окучук кичинебизден. Ата-энебизди сагынчык, ошол кичинебизде да. Анан ошо сагынсак бир жылда бир жолу барчык, алыстан келген, региондон келгендерчи. Ошентип анан ошол жерде окугам. Ал жерде 4 жыл мектепте, көркөм сүрөт мектеп, Тургунбай Садыков атындагы мектепте 4 жыл. Анан кийин ошол сүрөт мектеп академияга тапшырганбыз. Сүрөт академиясына, ошол көркөм сүрөт академиясына, улуттук көркөм сүрөт академиясы болуп калды азыр, ошол Тургунбай Садыков атындагы. Ошол жерде дагы 5 жыл окудум. Ошол Карапа багытында окудум. Ал жакта дагы. Анан диплом, защита болот, ал жерде ушул анан окуп, анан кийин өзүмдүн ушул спесим боюнча университеттерге ошол ректор жөнөтүп калып, ушул жактарда иштедим. Ошто 5 жылда иштедим. Университеттердечи. Ожгуда иштеп, ал жерде дагы ошо Карапа боюнча сабак берчүм. Ал жерде кадимкидей эле 5-сүрөт ошол Карападан диплом защита кылышкан окуучуларыбыз. Ошол жетекчи болуп иштеп, ушул жерде 5 жылдай көп иштедим. Андан кийин бул жакка ушул Бишкекте иштеп атам. Азыр атайын жеке чет элдик мектепте иштейм. Ал жерде ошол кичинекей балдарга сабак берем. 10 жыл болуп калды ошол иштегенимечи. Азыр ушул биздин студияда дагы өзүм ошо студиямда дагы ушундай курстарды өтүп турам. Каалоочулар келет, 1 ай окуп кетет, кааласа 3 ай, кааласа 1 жыл ушундай окуп башташты. Азыр ошол анан өздөрүнө керектүү буюмдар жасашат, үйрөнүшөт. Ошол биз үйрөтөбүз, ар кандай чопон техникалар бар. Сүрөт тартканды үйрөтөбүз, жеке эле чопо менен деле эмес, кийиз менен, чопо менен дагы сүрөт тартканды үйрөтөбүз, дагы башка эмелердичи, техникаларды. Анан мастер-класстарга келишет биздин ушул студияга. Чоңдор, кичинекейлер туулган күн өткөзүшөт бул жерде. Атайын сертификаттарды сатып алышат бизден. Анан ошол биздин ошол сертификаттарды сатып алгандан кийин бири-бирине белек кылышат. Азыркы убакытта ушул чопо менен ушундай мастер-класстар өздөрү айтышат да, тренд болуп кетти депчи. Аябай акыркы убакыттарда тренд болуп атат. Анан ошон үчүн биз дагы кызыгып келели деп атабыз деп, анан атайын ушул сертификаттар сатып алат, өздөрү келип эс алып кетишет, ушундай да. Айтып калганыңыз азыр тренд болуп калды депчи. Негизи эле карапачылык бизнеси мындай бирешелүү тармак деп айтып калышат да. Эми бул Карапа буюмдарын ушул мастер-класстарда ушул кызыккан адамдар деле келет да. Эми баары келе албайт да, убактысына карайт, тиги бу
ошол бирок азыр ошол тренд болгон үчүн элдер келип кызыгып баштаган үчүн бизге да жакшы да, анткени бизге да жумуш болот. Анан мен да иштегендер бар, аларга да жумуш болот. Кээде сатыкка заказдар болуп калат да, мындай буйртма беришет. Ошолор анан жеке эле мага эмес, менде дагы келип студенттер иштешет, кээде баягы иштеп кетишет да өздөрүнө. Үйрөнүп иштеп кетишет ушул. Анан сатыкка азыр ошол кызыккандар көп болуп атат. Буюмдар, чопо идиштерине дагы кызыгып үйүндө ошол буюмдарды койгусу келет да, ушундай колдо жасалган буюмдарга, баягы натураль деп коебу, натуральный неме изделияларгачы, натуральный. Айтып калдыңыз го, азыр ар кандай адамдар келет, мастер-класстарга, курстарга деп. Ар биринин эфирден сырткары айтып калдыңыз, ар биринин ар кандай кыялы менен келип, депрессия, стресс менен келип калат деп. Ошолор жөнүндө дагы кызыктуу окуяларыңызды айтып берсеңиз. Эми Кудай ар бир адамды ар түрдүү кылып жаратып койгон да, анан бизде деген мен алдын ала ойлоном да, азыр бүгүн мастер-класс болот, курста жаңы адам келет, мастер-класста сөзсүз жаңы адамдар келет, анан эми кандай болот экен, кандай адам келет деп ойлоносуң да. Мен жакшы өтүп берсем экен, анткени ар түрдүү адамдар болот. Кээ бирлерине мындай биз жакканга аракет кылабыз, деп алар эс алып кетиш үчүнчү. Ыңгайлуу, бүт ыңгай немелерин түзүп беребиз. Кээде ар кандай эме болуп калышы мүмкүн, где-то кечигип калышыбыз мүмкүн, где-то 2 мүнөттүк, 3 мүнөттүк. Же бир жерине туура эмес, толук бирдекесин айтпай коюшу мүмкүн. Анан ошол моменттерде кичине баягы кардарлар менен кыйынчылык болот да. Анткени анан кээде биз ошол кыйынчылыкты эметкиш үчүн биз өзүбүз айтабыз, мейли сизге бүгүн жеңилдик, сизге ушундай скидка кылып беребиз, бизден ушундай кетиптир деп, анан ар кандай адамдар менен иштеп, опыт алып, ушундай үйрөнүп атабыз да. Анткени алдын ала бизге дагы эме болот да, мындай айтылып өтүп кеткен убакта биз ушундай туура эмес кылыппыз деп, биз дагы жаңы жакшы жака өнүгүүгө аракет кылабыз да. Ошол кардарлар ушундай болбосун, ушундай кийинки убакта ушундай проблемалар болбосун деп. Анткени ар бир менен индивидуально иштейбиз келгенде ушундай да. Ар бир кесип ардактуу дегендей, ар кесиптин өзүнүн ээси болот. Өзүңдүн сүйгөн кесибиң менен ийгиликке жетүүдөн өткөн бактылуулук жок болсо керек. Силерге дагы дал ушундай ийгиликтерди, бактылуулуктарды каалайбыз. Аман болуңуздар.